Biz az эле убакыт даярданып калдык. 10 күн болуп калды даярданганыбызга. Буюрса жакшы ийгилик. Аттарыбыз дагы жаңы кармалып, эти оорураак болуп калды. Буюрса 20-сындагы өзүбүздүн айылдын эле аттары. Башка деле ат жок. Ой, эмне кылганбыз? Ушундай болуп калды. Буйруганы да. Жеке Аммар Байкел ойноп койду. Аммар Байкел ойнойт, ошо Рустамга өткөзүп атты. Алдымдагы аргымак бул бөлөк ат. Өчөгүнү Кара куш деген аргымак болчу. Улук Байкелдин аты ошо 15 күндөр сутуп аткан. Андан да жогорку деңгээлде ойношту. Бизде дагы күчтүү балдар бар. Акбар жаштарга ойноп келди. Тилек ойноп жүрөт. Бакы дагы убагында Аббаш командасында ойночу. Ошо 1983-жылы уюштурган Ирендердин ойуну боюнча көкбөр боюнча. Ооба, Кудайым буйрса баары жакшы. 20-сында ушул айыл өкмөттөр дагы ойнобойт, ошо жакшы даярданабыз. Мыкты көкбөр үчүн номинация. Негизинен эми бул көкбөр oyunu биздин ата бабалардан мурас кылып, биздин муунда муунга өтүп кеткен оюн болгондуктан мен дагы ушул көкбөр оюнуна өзгөчө басым жасап, ушул көкбөрүбүз менен дүйнөгө кыргызды ким экенин таңазалап, далилдеп турабыз. Анан мен ушул 5 жылдан бери ушул көкбөрдө ушул алып баруучулук кызматты аркалап, көкбөрүбүздүн өнүгүшүнө аз да болсо өз салымымды коштум деген бир чоң максат ниет менен иш кылып атабыз. Негизинен эми ат башы жергесинде мыкты аттар келип, жаш муундар өсүп келе жатат. Кудайым буйрса, биздин ата бабалардан келаткан улуттук оюнду мындан да өсүшүнө болгон күч аракетибизди өз салымыбызды кошо бермекчибиз. Буга чейинки 5 жылга чейинки эми деңгээл абдан өзгөрдү. 5 жыл аралыгында мына бизде өзүбүздө айыл өкмөттөр аралык турнир, андан тышкары муундар аралык ынтымак турнир. Ушундай мынакей бизде Башкайындын 1983-жылкы агаларыбыз мына быйылкы жылы дагы айылдар аралык ынтымак турнирди уюштуруп берип атат. Негизинен өсүш бар. Аттардын деңгээли дагы, балдардын өсүшү дагы абдан байкалууда. Албетте, мынакей буга чейинки оюн эрежелери бир аз кооптуураак болсо, азыр мынакей жаңы жобо иштелип чыкты. Көкбөр федерациясы тарабынан, жалпы биздин жетекчилик тараптан. Азыркы мынакей ошол эреже менен оюнду улантып атабыз. Бул жерден оюнчулардын дагы, аргымактардын да коопсуздугу абдан каралыптыр. Эң негизгиси баардыгы таза, тартип менен көкбөрдүн эрежеси менен өтүп атканы бизге өтө кубанычтуу болуп атат да. Буйрса, мынакей ушул Тайгазан эрежесин биздин ушул Кыргыз өлкөсүнүн залкар инсандары десек болот. Мынакей Раматылык Болот Шамшиев атабыз, Темир Дүйшөкеев деген агабыз, мынакей Кыргыздын эң алдыңкы дагы бир ушул көкбөргө ушунчалык берилүү менен ишти баштаган агабыз мына Болот Шерниязов деген бар. Анан өзүбүздүн ушул ат башылык сыймыктуу агабыз Аскар Салымбековдор башында туруп, ушул көкбөрүнүн эрежесин мынакей эгемендик алгандан жылы баштап ушул көкбөр эрежесин Тайгазанды киргизип, мынакей азыр Тайгазан аркылуу биз мынакей дүйнө жүзүнө таанылып, көкбөрү менен Кыргыздын мыкты экенеги, чыныгындагы ат үстүндө жүргөн дана көчмөн эле экени далилденип, өзүбүз байкап ушул жерде ат башыда мынакей баягы учубуз кор эмес. Буга чейинки оюнчуларда мына Рустам Мүдөнов, Камбар Асыгалиев, Элеман Жейналиев, Курмануулу Бакыт, Канат Турдубеков деген мыкты оюнчулар чыкса, мынанын аркасынан улап, мына жаш оюнчулар чыгып келатат. Элдар Кубанычбеков, Акбар Тоюнбаев, Жолдошбеков Анарбек деген мыкты оюнчулар менен оюнду биринин артын бири толуктап келатат. Кудайым буйрса, алдыда дагы чоң ийгиликтерге Нарын командасы, Намыс командасы жетет деген чоң ишенич, бизде максат бар.